ушундай ыңгайлуу шарттар түзөт, раузага обязательно алып кирет. Паландар вообще алып кире албай калышы мүмкүн. Пример, бирөө өтүп келсе, монтип сүзүп, заарлык кылынат. Ибадаттабыз го, эмне анда кыласыңчы? Ушуну жерге кара, жерге. Эми карагыла Каабаны, илагыла деген. Бул не бул динибизди мындай индийский кино кылыпчы? Кудайга шүгүр эч ким наби да жок, эч кандай реклама жок. Болгону жетип калсын. Раузага кирбесе, умра кабыл болбогондой түшүнүктөгүлөр толтура чекедин. Основной раузада депчи. Арга жок, азыр кыйын болсо да акча төлөп болсо ham атайы барган жамаатты курсан кылыш үчүн сатып алып бересиң. Кандай сатып алып бересиң? Анын атынан визасына кирип, эмесин уруксатын алып, даярдап, он түнү саат 2-де чыкса, ошол малда да алып киресиң. Бирок рауза деген нерсе анчалык эле фарз эмес. Бул 2019-дан кийин эле чыкты. Ага чейин элдер эшик бош болгондо кирген, кирбеген кирбей элечи. Бул качан болду? Бул ибадатка таргиб. Буда акча бар. Анан акчаны молдолордон жөнөкөй бизнестерге өткөн убакта башталды. Элдер, биз менен барсаңар, биздин фирма ушундай ыңгайлуу шарттар түзөт, раузага обязательно алып кирет. Паландар вообще алып кире албай калышы мүмкүн. Пример десе, алып кирбей калган учурлар бар. Ал важный болгон үчүн киргизбей деле койрот алчы. Рауза туугандар, келген хадис бар. Те чукуп 1000 китеп окусаң деле раузаны мындай деле айткан. Ол минбарды көрүп тастар, а? Мына минбар деген рауза жөнүндө бир эле хадис бар туугандар. Мына минбар менен, минбар мешиттин бурчегинде, наркы бурчегинде да, пайгамбардын убагында. Азыр эми чоңоюп кеткен. Ошол минбар менен мына дуал жактан пайгамбардын үйү болгон. Эшикти ачып кирип кеткен. Үйүмүн аралыгы раудатун мин риядул жанна деген. Бул бейиштен болгон бир бакча деген пайгамбар. Нен түшүндүңүздөр ушуну? Котормосу кудду ушундай. Дегенде биринчи зээнге көпчүлүктүн зээни ушундар. Демек ошол жерге кирсең жаннатка кирдиң. Түшүнөсүңөрбү? Андай эмес. Хадисти алымдар атай түшүндүрүп берет. Бүткөн жок, эгер мына жерден бияга бейиштен болгон бир бакча, бир сүйлөм калып кетти албы дегендирчи. Анан дегенчи. Бакча анан эмне болуш керек? Оягы түшүнүктүү эле, бирок аны башкача түшүндүрүлөт. Демек ага кириш керек деген түшүнүк эмес. Ал деген сөз мына минбар менен менин үйүм ортосу мечит. Пайгамбарыбыздын мечити. Кийин ал чоңойгон да. Усман радыйаллаху анху ордуна, Умар радыйаллаху анху ордуна чоңойгон да. Бирок пайгамбарыбыздын ошол мечит болгон. Демек ошол мечит бул жаннат. Азыр сиздер жаннатта отурасыздар мына мечиттечи. Бул жаннат. Ушул мечиттин ичинен жаннатты табасыңар деген түшүнүк. Буга окшош хадис түшүнүктүү болуш үчүн бейиш энелердин таманасында элзам кадама уммак, апаңын бутун бекем карма, тажидул жанна, бейиш табасың деген. Буттан бейиш таба аласыздарбы? Талашып жүрүп бир качкыла мен кирет элем, же болбосо азыр раузага ушундай кирип кетет да. Жалгандан эле башка саат подделка менен эле кирип, ушуна сулчулар болуп кетет да. Же болбосо ошол жерде талашып бутун кармасаңыз бейиш табасызбы? Андай эмес. Ал эненин таманын астында бейиш жок, болгону ошонун кызматында бейиш бар. Шуну жада калса бутун деле жууп, ошого чейин кызматты кылып бер, бейишти табасың деген түшүнүк. Бейиш кылычтын көлөкөсүнүн астында деген. Бул казатта. Сени бирөө өлтүрсө деле, сен өлсөң деле кылычтын көлөкөсү келет, анан өзүңө тиет да, туура? Ошол ал эми онун көлөкөсүнүн астында бейиш жок. Куду ошол хадистер менен түшүндүрүлөт. Рауза бейиштен болгон бакча дегени бул пайгамбарыбыздын мечити. Азыркы күндө мечит 40 гектарга чоңойгон. Мурунку ордунан караганда 100 эсе эмес, 1000 эсе чоңойгон. Ошол пайгамбарыбыздын мечитин бардыгы рауза туугандар. Пайгамбарыбыздын мечити бардыгы рауза. Мечитте эле окулду, демек рауза. Тахажжуд окуң, 5 убакыт намаз окуң, раузада окудуңуз. Кыжалат болбош керек агачы. Аны мен неге мерде коркпай айтам? Баргандан кийин группага бар, элдер. Ушундай деп бул хадисти айтсаң, адамдын ар бирине бириктирген шайтан бар. Значит, дамла раузага киргизе албайт экен. Арыкты кур чоң кылып чабып атат депчи, туурабы? Жок, ондай эмес. Ошон үчүн акча кетсе да кымбат кылып алып кирип чыгып анан кайра айтабыз, элдер. Мына кирип чыктыңар, баягы наракка таштагыла. Бирок ошол жер менен мынол жердин өкүмү бирдей эле.
Просто жанагы сөз курук болуп калсын деп анан кийин айтып атабыз. Башында шайтан бар да. Биз бияктан бир сөз сүйлөй беребиз, шайтан мынтип кыйшыта берет. Ошон үчүн сөздүн башында айттык, настройду оңдоп отуруңуздар ар нерсеничи. Кудайга шүгүр эч кимдин абида жок, эч кандай реклама жок. Болгону жетип калсын. Биздин пайгамбарыбыздын сөзү силерге жетип калса, амал кылынган болсо ошонун сообу бизге жетип ашат да. Интерес ошол жакта турат. Бирок шайтан ушундай экен, кыйшытат, антет. Ушунда хутба болуп аткан малды уктатат. Пайгамбарыбызга ошол шайтан келип кант азгырат дегенде ошондо айткан. Келип эч болбогенде зергиштик ушуну уктатат. Ошон үчүн баягы адам эснеп кеткенде сол кол менен оозду жабыш керек. Сахабалардын айткан сөзү бар, биз жумада отуруп уктап кетет элек деп. Пайгамбарыбыз тур бар, дарат алып кел дебейт эле депчи. Анткени баягындай шугания менен болгон уйку дарат сындырбайт. Не деп койт? Мындай куш уйку. Уйку эмес, алчы. Жаңда сүйлөгөн сөзөн угулат, чото сүйлөп атат деп токтотуп койсоң ойгонуп кетет ал адам сүйлөп атканчы. Бирок уктабай, ким уктабай аткан болсо, демек аны шайтан азгыра албай аткан болот. Ыхласы жайында болот да. Каабанын 4 буштук анан ортосунда такага окшош фундамент куюп койгон. Байкайсыздарбы? Бул Мекке Курайш толук бүтүрө албай калып, халал акчасы жетпей калган да. Баягында процент, зынакорлордон түшкөн акча, баягындай машина алып Яндекс аренда коюп койтат го. О Шамдан башка жактан күңдөр сатып алып келип туруп, сойкулукка аренда коюп койгондор болгон да. Ошонун акчасы аралашпайт, зулумдун акчасы аралашпайт деп атып, таза акчалар аз эле сандагы адамдардыкы болгондуктан Каабаны толук куруп бүтө албай калган. Бүтпөй калган жерин кандагы мына курганда кылып, биз минбардагыдай кылып, мындай тосуп койгон. Кийин ал ошо бойдон калып кеткен да. Ал жерлер, тосулган жерлер Ибрахим пайгамбар курган жер. Каабанын ичи эсептелинет. Бул мурда эшигин ачып коет эле, калаган кирет, эл көбөйүп кетсе жаап коет эле. Кирген адамдарга мындай устаздар айтып коет эле, машалла Каабанын ичинде окупсуң да депчи. Бирок эч кандай артыкчылыгы жок, сыртында окуйт, ичинде окуйт, айырма жок тугандар. Эч айырмасы жок. Айырма каерде болот? Аллага эң жакын адамдар, имамга жакын адамдар деген гана хадис бар. Ал деген сөз 1-сап, 2-сап, 3-саптар жакыныраак. Акыркы сапта караганда могул жердегилер Аллахка жакыныраак. Неге деген эрте келди, алдыга чыкты дегенчи. Хижирде эч кандай разница жок. Бирок ал дагы реклама болуп кетти. Азыр элдер жүткүнө өрүп таваф тосуп калгандыктан, нар жака барып жазылат. Анан саат 10дон баштап 7ден баштап 10го чейин аялдарды, андан кийин эркектерди кылган. Азыр ошонун рекламасы кетет. Байкатасыздар? Биз менен барсаңар, саат менен анын чокусун алып чыгабыз. Скоростной поезд менен алып келебиз, силерди как массаж кылабыз, хижирге алып киребиз, онтебиз деп өтө комфортко алып барып, пул көп да элдечи. Кана битте комфортту көрөйүн, жок андай эмес, ибадатка кетип атабыз. Эң начар гостиницасы деле Нарумани. Эч акыркы деңгээлде баратам десе деле баары Каабага барат аларчы. Ошон үчүн ошондой бир рекламалар болсо, бир сыра ар кимдин өзүнүн устазы бар да, сурап коюңуздар. Могул жерлер кандай тур эле болобу? Ал жерде кезекте 1,5 саат күтүп, хижирге барайын деп, 2 саат күткөн бар. Болду, бүгүнкү убакыт бүтү деп жаап коюп, настроение түшкөндөн көрө, таваф кылган сообу көбүрөөк. Анан эжелерге айтып коюңуздар, аял кишилер Каабага жакындап айланыш керек. Анткени эркектер китерге жармашып тийип, башкалардын ыхласын бузат да. Баягы жөн айланганы деле бирдей эле сооп да. Ушу илимий деңгээлде аткарайлычы. Анан дагы бир нерсе чыккан. Жерге кара деген жерлерчи. Кааба мындай чукурраак жер. Киргенден кийин бир аташылды түшөсүң да. Ушу түшүп келатканда мындай эңкейсең көрүнөт да, эңкейбесең көрүнбөйт. Кийинирээк түшкөндөн кийин Кааба кадимгидей көрүнөт да. Өзү башына эле карап кетсе эч нерсе болбойт. Каабаны көргөндө талбия токтойт. Лаббайк Аллахума лаббайк деген адам токтойт дагы. Дуаларды айтылып келе берет. Ушуну жерге кара, жерге. Эми карагыла Каабаны. Илагила деген бул не бул динибизди мындай индийский кино кылыпчы. Ыйманы күчөп турган адам жер карабай барса эми ыйлай берет. Уже жүрөктөр сал болбой калса, көзүн жумуп апарып ачып берсе деле ошол эле эмоция алчы. Ондай эреже жок да. Эми кыса не болуптур деген иштеке эмес. Бирок ушу нерселер биз динибизди бузат да. Мисалы мен желаниямда ошондой болуп кетти дагы. Так, жамаатта каратпай апартынан караттым эле сонун болду деп видеого тартып бияка таштаганы менен динди бузуп атабыз го. Бул дин меники эмес, сиздики эмес, бул пайгамбардын дини, Аллах Таала белгилеген дин да. Эгерде алиям акмалту лакум динакум деген биз динди толук кылып бердик. Ким аны толуктайм десе, Алла Таала мен толук кылдым десе, Алла мен бул нерсе калып кетти деп толуктаган болот. Ошон үчүн ахл биданы динге жаңылык киргизгендерди өтө жаман эсептелинген. Пайгамбардын хадиси менен алымдар жаман көргөн.
Пайгамбарыбыз кайтарган нерсе, Кабанын жанында өзүнчө бир белгини көтөрүп, адамдарды кош айланткан дагы бул кайтарылган. Мында байрактарды көтөрүпчү. Бирок азыркы күндө өткөндө Бактияр адамы айтты го, Кыргызстан байрагына сүрөткө түшө коюп, бул атайын ошону тыйган. Топ толуп бара берген, эми биринчисинде арга жок топтолосун. Ого уруксат бар, жоготуп бербейин депчи. Бирок кайра топтой берген бойт булчу. Тынбай эле келгенден кечен топтолот. Өзү негизи биздин эл ам топтолбойт өзү негизи. Мындай зорго топтойсуң. Биринчисинде жоготуп албайын деп суранып туруп топтолосун. Бирок ошондо дагы эмне болот? Күнөөкөр болгон абалда, Аллахым, аз мен булар топтобосом. Мынакей Каба айлангыла дагы 7 рет айланып анан Сафа Марвага барыла десе ал түшүнбөй калат элдерчи. Жоготуп кетет. Ошон үчүн болушунча эркектерди чекеге алып, аялдар ортого киргизип, эми сырттагылар менен махрам эмес эркектер. Ичиндегилер махрам эмес, ар жактан келесиң. Болгон эркектер силер бетиңер жогораак, башка бирөөнү киргизбей мындай келесиңер, жакын-жакынчы. Ошон үчүн эле деп араң биринчи жолукусунда топтойсуң, бирок кийинкисинде чачасың, кой, өзүнчө эле 4төн 5тен. Сүннөт ошондой. Адам мындай өзүнчө бирөөгө мыш айткыбай, бирөө жарым арага тыгылса өткөрүп мындай. Байкасаңыздар, топтолуп келген Кыргызстандан барган жамаат, башкалар жамааттар деле бирөө өткөрөсө монтип сүзүп, заарлык кылынат. Ибадаттабыз го, эмне анда кылабыз анчы? Бирөө балким кускусу келип аткандыр, бирөө дарат сынып калгандыр, же бирөө чындап эле эркелик, бирөө больной болушу мүмкүн, бирөө жин кирип кеткен болушу мүмкүн. Арага кирсе киргизип өткөрүш керек анчы. Муанты тосуп, муандай кылып, бул ибадатты буза турган нерсе. Анан дагы сөздөр айтылып коет кеде, эркектер айлантып өткөргүлө дагы бөтөн эркектерди киргизбегиле, ол намахрам болот. Кандай намахрам болот? Булар махрам эмес бири-биринечи. Же 50 адам махрам болуп бара бири-биринечи. Барбайт. Болгон эле эркектер бетиңер жогораак, сырттагы адамдар киргизбей турасыңар деп акыйкатты айткан жакшыраак. Мага убактылуу жардам берип койгула, ушинтип мындай каттык туруп берсеңер, солдат болуп бири-бирине кармашыпчы. Эми аял кишилер мындай түтсө арка качып, бирөө кирсе чачырап кетиши мүмкүн. Эл көп да. Ошон үчүн эле айланабыз. Биринчи күн эпте деп айланып туруп, алхамдулилlah, эртеңден эми тарагыла. Болду эми кечке эле баягы чөжөдө ээрчип жүргөн дагы болот. Өзү негизи ашыкча мынтип ээрчип берген дагы туура эмес. Баягы радио гитти улап алып туруп, Роббана атина деп кайталатат го. Талкин дагы тоже болбойт. Ол дагы ажы башчынын пользасына. Мисалы мен группаны алдыда элдер аркадан карагыла. Роббана десе, сиздер Роббана атина болуп атса, элдер менин голосум ээрчип атып эле аркама ээрчит, оңой жоготпогонгочу. Бирок бидат болчу. Жада калса лаббайканы дагы чогуу лаббайк Аллахума лаббайк бирге айтылат. Мен лаббайк Аллахума лаббайк десем аркада лаббайк Аллахума лаббайк деген дагы тоже биз мынау шариатка мындай дал келбей калса бир чекесичи. Башыбыз менен жооп беребиз. Ошол жактарын эске алышыбыз керек да. Ошого радио гитти биз мурда колдонбуз, ал ыргыт жүргөнбүз, аз бойт экен депчи. Болгон ошол эптеп топтош үчүн бири-бирибизди мындай бой узундарды алдыга коюп, ушундай кылып. Кыскасы динде кыйынчылык болобу, оорчулук болобу, ушул ошибкаларды биз кылбашыбыз керек. Баягы Кабанын ичинде кечке кыйкырып дубагандар бар го. Мындай кыйналып кетесиздер сиздер дагы. Пайгамбар ирбау анфусикум деген өзүңөрдү мындай айсаңар депчи. Силер көр же улагы укпаганга дуа кылган жоксуңар. Кыйкырбаса укпай калат, мисалы азыр бирөө жарымга кайрылыш керек болсо кыйкырсаң болот. Алла Таала силер ичиңерден өткөргөн дуаны да кабыл кылат деп. Ошого мынау кыйкырып эле кээ бирки өлкөнү айтып атпайбызбы? Арабча болушу түшүнбөйт. Бирок арабча дуа кылып кетет. Кереги жок анчы. Нак өзүнүн тил менен эле чүзден айтып болгон ошол Рукнул Яманиден Хаджар Асвадка чейин Роббана атина фид дунья деген дуаны айтыш керек. Аны да түшүнбөй атса котормосун айтса да болот. Аллахым бул дүйнөдө да жакшылыктар бер, ахиретте да жакшылыктарын бер. Тозок азабынан өзүң сактагын. Анан урматтуу туугандар, эң чоң проблема баргандан кийин арзан нерселерге таштаган, бекер нерсеге жүгүргөндү коелу. Бекер нерсе таркаса, ошо муктаждар табып алсын. Бизде пул көп го. Пул көп болгон үчүн бардык го, мисалчы. Барып эле сатып алып эле жепчи. Айрыкча мына бир жерде бекер нерсе такталса, тап этип, анан кээ бир адамга теңелбеңиздер. Бул чоң жер, атайын дин душмандары ham барат мусулман кейпиндечи. Атайын ошол жерде хаос кылат. Бирөө бир нерсени таркатса, патыр-путур чуркап барат. Анан кээде бир-эки табыз биздикилер ham эрчи болот да, адашып кетипчи. Ушинтпесең тийбейт окшойт депчи. Алдыңыздарга случайно келип калса, белек хадия кылып бергендер бар, алыңыздар дагы тамакка, башка нерсеге чуркабаш керек. Анан сөздүн акыры эң
туура эмес болгон нерсе. Кабанын ичине эркектерди, аялдарды го киргизе берет. Кабанын алдында эле. Эркектерге умраган гана уруксат берген ихрам менен. Аны ошол жерлерге подделка ихрам менен кирилет. Умрагабайт өзүчү. Жөн эле ихрамды жалгандан ороп алып туруп кирет. Мына ушул күнөө. Баягы кирип аткан солдаттарды алдап атат да. Жалган сүйлөш күнөө, туурабы? Кыш кылыш, октомой күнөө. Анан күнөөнү кылып келип турган кантип таваф кылат элем деген, тавафканга экинчи этаж, үстүнкү этаждагы бар. Ал жак жакшыраган, тыгын эмес. Канча көп кадам баса ошончо сооп болот. Каба көрүнөтүн тип, көрүнгүзгүсө көрүп койрос. Алдынан айланганда ал тыгын, бирок ошол эле маалда биринчи умраган адамдарга орун бошосун деп атайын, умрагандарга эле берген. Бирок арасынан сиздер жасалма ихрамдарды алып кирсеңиздер алдап атасыздар. Бул арам, өкүнүчү. Рамазандын акыркы убактарында мечиттин сырт жагынан эм киргизбей коет. Ихрамды көрсө өткөрүп коет. Анткени алар эми өлкөсүнөн келди окшойт деген ой менен өткөрөт аякачы. Ону билип алган шу сирлерибиз. Бүгүн биз ихрам менен барабыз. 27-чи Кадыр түн күнү биз ихрам киргизбейт экен деп туруп уже жалганга. Ол күнү биз эмнеге кирип кетебиз? Таравихты ушул Ал-Харамда окуп, ичине соо алабыз деп атабыз, бирок мынтип эмеге киргизген болсо, не менен жалган ихрам менен болбойт. Былтыр Рамазандын 26-сынан 27-ге өткөн түндө целый бир автобус ихрамда, гостиницадан чыккан. Элдер, не ихрам кийип алдыңыздар? Десек, ошентпесе киргизбейт экен. Бул күнөө болуп калат десе укпайт ал жерденчи. Акыры ушундай барылды Озачардан кийин. Автобус боюн аркага кайтарды. Толуп калгандан кийинчи. Ихрамы жогам эле барынчы. Аны айттык, көрдүңүздөрбү? Ихрамыңызга карабай киргизбей койду. Эми элестетиңиздер, ушинтип подделка ихрамчандар кире бергенден ихрамдын деле карабай калды дагы, толуп калды дейчи. Эми биз го гостиницадан келтабыз эмчи. Эми жаңы өлкөңүздөн келдиңиз да. 27-сине билет туура келиптир да. Бул ихрамчан жүрүш деле кыйын. Барсаңыз Кабага киргизбей койсо, кандай абалда болосуз? Ол умра кылыш керек да алчы. Ол мечиттин сыртынан намаз окуп кайтпайт алчы. Демек, бирөөнүн акысына кирип аткан болуп калат. Ошондуктан мына подделка ихрам кадимки кийимдерди, майканы кийет, ички кийимди кийет, ичине шорта да кийип коет, үстүнөн жасалма орогондо өзү ороп аткан деле билсе керек, өзү мен алдап атам депчи. Алла Таала биздин ушундай ката иштерди кылып алыштан өзү сактаган болбосун.